Açуулануу. Адамдын мээси качан акылда турган мезгилде акылдуу сөздөрдү сүйлөй берет. Качан ачуу келген мезгилде акыл адамдын башынан чыгып кетет экен да. Адамдын акылы, адамдын мээсин эки нерсе талашат экен. Качан акыл ачуу келген мезгилде болот экен, акыл чыгып кетет экен да, оозунан агыт кирип кара чыга баштайт экен да, акылдуу болуп аткан адам. Ошон үчүн не дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, не дейт? Ачууланма дейт. Качан бир сахаба келип туруп, "Алла несі маған насаат кылыңыз" дегенде, не дейт? Ачууланма дейт. Түшүнүңүзбү? Ошон үчүн бизде кыргызда сөз бар, не деген? Ачуу душман, акыл дос деген сөз бар. Түшүнүңүздөрбү? Анан экинчиси амал. Амал. Кече мен силерден сурадым, намаздан сурадым, сен өзүңдү сыйлайсыңбы деп. Адам өзүн неме үчүн сыйлаш керек экен? Өзүнүн кылган жакшы амалы менен сыйга татыйт. Канчалык жакшы амал кылган сайын Алла Таала кече азыр азамат Куранда аятты окудук. Жөн эле угуп эле эптеп-септеп эле оюбуз башкага кетип калбастан ошону түшүнүп окуганга аракет кылыңыздар. Түшүнүп укканга аракет кылыңыздар. Алла Таала не dedi? Allazi estağfirullah allazi halaqal mauta vel hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala deydi. Силерди Алла Таала эмне үчүн жаратты дейт? Силердин ушундай бир чырайлуу, кооз амал кылып келишиңерди сынаш үчүн жараттым дейт. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн инсан канчалык жакшы амал кылыш менен не болуп кетет экен? Ошол менен кооз болуп, ошол нерсе менен кымбат болуп кете берет экен. Эми амалды уурдай турган ууру ким билет? Ким айтат? Ким айтса 5 коем. Шайтан эмес, амалды уурдай турган нерсе гыйбат. Алла Таала гыйбатты жөнүндө айтат, силерде эң биринчи эмне дейт? Өзүңөрдүн бир тууганыңар тууралуу жаман күмөн кылбагыла дейт. Гыйбаттын башталышы эмнеден башталат? Күмөндөн башталат. Биринчи жаман ой келет. Ой келгенден кийин ошол нерсени бир тууганыңарды аңдыбагыла дейт. Эми аңдыгандан кийин сөзсүз анын артынан эмне болот? Ал сөзсүз кемчилик табат дагы, тиги айтып гыйбат кылат. А гыйбат деген эмне? Гыйбат деген ошонун кылган амалын айткан да, кылган амалын эмес, жалган айтса ал доомат болуп саналат. Андан да жаман. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн гыйбат деген Алла Таала айтат, силер өлгөн бир тууганыңардын этин жеген силерге жагымдуубу дейт. Түшүнүп атасыздарбы? Сасып кетет экен да гыйбат болгондочу. Эгерде гыйбатты неметкенде жанына отура албайт элең да. Ошон үчүн гыйбаттан баардыгыбыз сактанышка аракет кылалы. Биздин туткан орозолорубуз кээ бир адамдар дейт, кечке ачка жүргөндө түнү менен уйкудан калгандан башка пайда албайт дейт да. Не себептен? Ошо гыйбат кылгандыгы себебинен ошол күнөөлөрдүн баардыгы, ошо сооптордун баардыгы кетип калат экен. Ошон үчүн жайы менен чөп жыйнап турган өзүңдүн колуң менен жыйнап койгон чөбүңдү колуң менен өрттөбөгүн туугандар. Өзүңөргө өзүңөр күйгүлө. Макулбу? Ушул нерседен сактанабыз. Үчүнчүсү дин. Алла Таала бизге дин берди. Адам өзүнүн дини менен кымбат болуп саналат. Динди уурдай турган ууру ким айтат? Динди уурдай турган ууру бул көрө албастык туугандар. Адам алейхисаламдын эки баласы бири-бирин эмне үчүн өлтүргөн? Көрө албастык. Шайтан бизге эмне үчүн душмандык кылат? Көрө албастыктын себебинен. Эгерде кимдин бирөөнүн кылган жакшы амалын көрүп, жакшы жетишкендигин көрүп, ичи кайнап аткан болсочу, өзүңөр мындай испытать этип көргүлө да, бирөөнүн бир сонун машина минип кетип атат, бир жакшы үй алды, бир жакшы бир нерсеге жетишти, ошону көрүп сыртыңан эле күлүп атасың, ичиңен ирип кеткен да, ичиң өтүп кеткен да. Кимде ошондой болуп аткан болсо, бул өтө жаман нерсе да. Ошол нерседен арылыш керек. Бул туруп турган оору. Түшүнүңүздөрбү? Бул некен адамдын динин, хадисте келет, адамдын динин дейт, көрө албастык устара багыт. Неме барга устара? Устара менен адамдын чачын алгандай, же отту күйүп аткан отко отунду кандай салганда, отту жеп салгандай ошонун динин жок кылып кала турган нерсе некен? Көрө албастык экен. Ушул нерседен ушул Рамадан деп өткөндө айттык, не ошол биздин ушул көрө албастык, ичибиздеги жаман сыпаттарды жок кылышына аракет кылышыбыз керек. Анын үчүн тренировка кылыш керек. Эмне деп тренировка кыласыз? Сиз күндө, шаарда жүрөсүз, бирөөнүн
жақшылығын көріп тұрып, içinizden özünüzді мындай заставить етесіз да. Алла Таала дағы саңа өмір берсін, сен шундан дағы көбірек пайдалан деп, içingen қайнап атқан несеңді жоқ қылышқа әрекет қыл. Ошоны жоқ қылбай тұрған болсаң, мұсылман адам бәрібір бейішке кіреді. Бірақ ошол көре алмастық егерде орыс болған болса, жана зергер асыл ташты тазалагандай кылып туруп, тазалап тургандан кийин тозоктун отуна күйгүзүп туруп бейишке киргизет. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн ошого чейин, өлгөнгө чейин тазаланып калышыбыз керек. Ошон үчүн Алла Таала Кур'анда айтат: "Estağfirullah, qad aflaha man tazakka." Ошол адам жетишти, бактылуу болду, эмне тазаланса да. Неден тазаланса? Ушул ачуулангандан, гыйбаттан, көрө албастыктан тазаланса, ушул жаман сыфаттардан тазаланыш керек экен. Эң төртүнчү нерсе экен? Уят. Hadiste келет, уят не дейт? İmandın 70'ten aşık şakçası var deydi. Oşonun birincisinde la ilahe illallah, en akırkısı neken? Göçödögü ziyanlı nerselerde alıp koyu, uyat dağı imandın en zarıl şakçası. Bu eki uyat menen iman deydi. Bir cipke baylangan, eğer de birösü getse ikincisi koşa gedet deydi. Düşünüzdür mü? Oşon üçün uyat bu neken? Hem uyattın düşmanın kim aytadi? Uyatты уурдай турган нерсе эмне билесиздерби? Uyatты уурдай турган нерсе тама деп коет бул. Лекен ар кимден үмүт этиш. Тама деп коет. Ушул уят жок кылып коет экен да, муну жакшы экен го, мага бербейсиңби? Ушундай кылбайсыңбы деп эле барып уят жок кылып коет экен да. Ошон үчүн не дейт? Адам эч качан сен дейт Allah жақшы көрүшүн кааласаң, сен Алладан сура, эми адамдар жақшы көрүшүн кааласаң, сен адамдардан вообще суранба да. Адамдарга өзүңдүн муктаж экендигиңди сүрөтүндө көрсөтпө да. Мындай бодрый жүр да, сен машалла деп. Түшүндүңбү? Эч качан өзүңдүн муктаж экендигиңди бирөөгө Алла Тааладан сура, сен эч бир бирөөгө мындай söz da ırıtma da, namiket de etme da, düşünün mü? Koldan gelse bereşen bol, cömert bol, şurak algan koldan, bergen bol jakşırak. Allah Taala bereşen, Allah'ın bereşen sıfatı sıfattan aldı. Düşünüңүздөр mü? Oşon üçün tuğanlar, şul adam, biz bu ömürge bir ele jolu gelgenbizde, dagı bir jolu kaytalayım, her bir ötüp atkan ümit, minutlar, bizden ömrümüz uşul minutlardan kuralır. Ayyamul ma'dudat. Allah Taala Kur'anda uşul oroz azele kaldı, tezrek ile bütpeybi dep atkan bolsoңуз öte kıyın nese. Sahabalar ne deydi? Uşul oroza bütkönüne oroza gitti de ökünötele dağı 6 ay kılganda oroza gelet dep kütötele deydi. Oşon üçün bu ömrümüzden gelgen bir gün, uşul gündördü bir kadırlaylı, faydası uşul orozonun gününde, şeytan çok mezgilde bir faydalı neselerdi yürünüp ulan ösölü. Canı neselerini adat kılalı. Adam misalı, azın acelde aksakallarımız oturat. Bularda yaşoğunun tacribası var, turabı tacriba. Tacriba degen ne bu? Tacriba degen ötken oputtan ötken nesede görgen nesede var tacribalı kişiler. Bulardan tacribasından misal adam bolsa. Bular misal buna jaka hareket etken bolsa, adam misal başına bir fanar kilo olganda bunun jarığı ne артына жарык берет да. Бирок алдына жарык бербейт. Bular ne ошол несенин туура эмес кылганын, туура кылганын тажрыйбадан өтүп, ушундай кылган экенин актиң деп өкүнөт, бирок алды баары бир караңгы да. Adamdın yaşosundagы tacrıba adam üçün bolgonu 20% ele payda verir. Bирок эгерде адам акыйкатта aldı жарык болушун biz ilimdi ne деп атабыз? Nur деп атабыз. Ошон үчүн talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve ala kulli muslimatin. İlimdi talap kılışlık her bir erkeke, ayalga dagı farz bolup, ne törölgöndön ölgөнгө чейин илим алыш farz. Men garip kaldım, men mıntip kaldım, men tigintip kaldım degen atmaskalarda taştagılar. Azır degen internetin zamanı, azır degen informasyonная era da koydu. Informasiya толтура. İlim alam desen,
Şunçalık ne Allah Taala misali azırkı 200 yılın içinde niçin şunçalık progresке жетti dese, massalık türde adamlar ne? Жазганды, okugandı, үйрөнгөндүктүн себебинен. İlimdin, bilimdin sevenen adamlar kosmoska uçtu. Hazır Mars'tı neme kılıp atat. Büt mesele dizilde uşul ilimdin negizinde. Buradagı ilim, hani ilime mesul, hani fani bolsa dagı ilim. Oşol neseler menen Allah'ını tanıyız. Oşol neseler menen maksat kılabız. Düşünüңүздөр. Oşol üçün her birimiz ilimsiz, 4 türlü adam bolat eken. Birinci adam ilimli bolat eken dagı, baylığı bolat eken. Ekinci türlü adam baylığı bolat eken, biroq ilimi çok bolat eken. Üçüncü türlü adam baylığı bolat eken, ilimi çok bolat eken. Dördüncü türlü adam ilimi daha çok, baylığı daha çok deyip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdin ilimi olsa, oşol ilimdin negizinde, ilimdin sebebinен al baylıktın kayaka işletişini bilen bu en jakşı adam deydi. Başka hadiste de oşol janağı gör albastыk деп atpayızbı? Gör albastыкты gıybat dese, gör albastыкta hasat dese. Anan keyin gıpta degen бар eкен da. Bunu orusçası ne de koyat? Белая зависть деп koyat. Белая зависть kılsa bolat eкен kimge? Күнү түнү Kur'an okutkan bolsa oşol adamda gör alбастык эмес, oşoga suктанса bolat eкен da. Kap men da ушундай болсам депчи. Oşonu menen birge kimdin Allah Taala baylık bergen bolsa, oşol baylığın günü tünü Allah yoluna işletken bolsa, mına oşol adamga da suktанса bolat eкен. Düşünüңүздөр? Oşol üçün men ustazım aytat, dünya yüzünde bu jaşoodо en жеңил нерсе бай болуш дейт. Kim bay болушту каалайт? Баарлар каалайт. Бирок ничин бай болбойт десе? İlim yok. Allah Taala bilet. Allah Taala bagı ооруган adamga su verбеген deydi. Ооруган adamga su verбейт го. Su verse ziyan. Oşonday kılıp jakşı görген adamga Allah Taala baylık berбейт. Sebebi bizde ооруlar var. Ne degen? Gör alбастык деген оору бар, сараңдык деген оору бар. Biz бүтүр албайбыз, албайт. Ошон үчүн ушундай болуп өзүбүздү прикрывать этип жүрө беребиз. Ошон үчүн ушул оорудан айыга турган болсоң, байлык өзүнөн өзү келет. Түшүндүңүзбү? Абдулла ака убакыт барбы? Бар. Болот да, ушул сөздөрдү жөн эле кулагыңарга мындай бул бойлоп бияктан чыгып кетип калат. Бул зарыл сөздөр. Ушуну барып жазгыла, үйүңөрдөгүлөргө айткыла. Айткыла бул нерселерди. Былтыркы орозо менен быйылкы орозо окшош керек. Башкаларды карама, сен өзүңдү кара, канчалык оңолдуң, канчалык өстүң, эмнени үйрөндүң. Ошон үчүн сен өзүң жакшы билесиң да. Ошон үчүн айтат, мисалы, мынтип жаз. Так, сенде эмне касактарың бар? Көрө албастыгың барбы? Көрө албастыгым бар де. Sarağımı sarağım деп жаз. Özüңdү жаз. Ичиңе көрсөтүп абла көрүп турат деп айтты. Анан коркок деп жаз. Өзүң коркок болсоң да. Не жаман сыфат, өзүңө жакпайт да, бирокчу тартынчаак ушундай бир жаман сыфаттар бар. Ошолорду жаз. Анан кийин өзүңдүн жакшы сыфаттарыңды жаз. Мисалы берешет, бирөөгө жакшылык каалаймын. Не сыфатың болсо жаз дагы экөөнү салыштырып көр. Düşündüңбү? Кайсынысы көп, кайсынысы жок. Эми ошол ар бир көр албастыкты жакшылык каалоо менен ошол ар бир сыфатты алмаштырып өзүң менен өзүң эсептешип кал. Сен өзүңдү жең. Түшүндүңбү? Өзүң менен өзүң эсептеш. Ошол нерсени жок кыл. Ошого тренировка кыл. Мисалы тренировка кылыш керек. Ошентип туруп иншалла Алланын алдына баардыгыбыз ушул баягы ошол алтындай болуп, алмаздай болуп, таптаза болуп караганга Алла Таала насип кылсын. Ушул амал нерселерге амал кылганга насип кылсын, иншалла.